СССРдин курамындагы өлкөлөрдүн бир тарыхында кара так менен жазылып калган бир тарыхый окуяга кайрылалы деп турабыз. Себеби мына ушул окуяны өзгөчө бир жакшы багытта тарыхтагы так маалыматтар менен жалпы элге жеткирүүнүн аракетинде болгон агайыбыз бүгүн бизде конокто келип отурат. Тааныштыралы. Болот Абдрахманов, окумуштуу, мурдагы чекист запастагы полковник. Кутмандыгыңыз менен. Кош келипсиз агай. Мына ушул бүтүндөй бир тарыхты жалпы окурмандарга тартуулап, жалпы окурмандарды аны менен тааныштырып атасыз. Буга рахмат айталы, өтө чоң эмгек болду. Эми ушул репрессияга кабылган адамдардын Кыргызстандагы көмүлгөн 138 адамдын сөөгүн ачуудагы сиздин эмгегиңизди дагы албетте билебиз. Ушул окуядан кеп башынан болсун, ушул окуядан баштасаңыз. Эми биринчиден силерге чакырганыңарга чоң рахмат. Силердин эфирге. Силер айткандай, биздин жаңы тарыхта Кыргызстанда ушу совет бийлиги келгенден бери эле негизи репрессия деген башталган. Репрессия деген бул негизи эң биздин Кыргызстандын тарыхында бир кайгылуу барактардын бири болуп эсептелет. Вот. Анан эми репрессиялардын символу биздин эгемендик болоордун астында ушул ата бейит ачылгандан башталып, ошол эки так белгиленип, ошондон кийин так ушул экиге көңүл бурула баштады десек болот. Именно ошол эки ата бейит ачылгандан кийин ушул жердеги жана силер айткан Кыргызстандагы ушул учурдагы каймактардын сөөктөрү табылгандан кийин ушул акталуу процесси активдүү башталып, ошо 90-жылы, 91-жылдан баштап ошол эки акталган биздин Кыргызстандагы жарандарды эң алгачкы эле советтик Кыргызстан гезитине 10-дон 15-тен ошолордун аты жөнү жазыла баштады да. Анан ошентип бир топтолгондон кийин 95-чи, анан 96-чы жылы кичинекей китепчелер чыкты. 3000-4000 кишилердин ошол аты жөнү ошол жерге аталды. Ал жерде кыска эле маалымат болду алар жөнүндө. Аты жөнү эле анан кайсы жерден төрөлгөн, бүттү. Анан мындай азыр мурунку совет республикаларында мындай көз жүгүртүп анализ кылып көрсөк, бүгүнкү күнү мисалы Россияда 50дөн ашык ошо Россия Федерациянын субъекттерине ушундай белая книга памяти деп ошону чыгара башташты. Андан башка мына Прибалтика, Грузия, Украиналар алар да ушу репрессияга душар болгон өзүнүн жарандарын ушул эстеп, ошондой китептер чыгара баштады. Орто Азия республикаларын алсак, биз мына алгачкы болуп биз чыгардык ушул 10 томду. Анан ошол жумушту мен айтам, бул чоң эмгек болду. Ошол эки негизи ушу 91-жылдан баштап ушул кичинеден чогултуп отуруп, мына бүгүнкү күнү мен айтайын, өткөн жумада ушул эки китепканадан ушул китепти чыгарып колго тийди. Жакшы агай, анан сиз ошол учурда баягы репрессияга кабылган инсандардын сөөгүн казып алууга жаңыдан ошонун башын ачып баштаганда КГБда иштеп тургансыз. Жумушуңуз ошол изилдөө ишине же болбосо ошол тарыхты тастыктоо ишине тоскоол болгон жокпу? Эми чын айтканда эстесек, бул маалыматты мисалы мен 90-жылы биринчи жолу Бүбүр эже менен таанышып алганда, анда эстесеңер, анда Совет Союзу курамы бар болчу. Албетте мындай теманы ал учурда айтыш бул деген дагы, может быть, маалы келелек деп көптөр коркуп, сезгенип турчу. Ошол эле учурдагы КГБнын жетекчилеринин баары эле муну колдогон жок. Мисалы ушул экини казуу жумуштарын өткөзөлүк деп. Бирок мен айтышым керек, ошондо эгерде мен 90-жылы бул маалыматты алсам, 89-жылы Горбачев уже указды чыгарган, ушул экиге көңүл буруш керек деген актоо жумуштарына. То есть бул ошол Горбачевдун союз курамында Кыргызстан алкагында дагы биз өткөзгөн жумуштун бири деп эсептелсе болот да. Анан анысына карабай, анда коомчулук деле көп мындай даяр эмес, коркуп, мына мисалы билесиңер, Бүбүр эже деле бул маалыматты
кээ бир кишилерге ошондо айтайын деп аракет кылганда аны коркуп укпай коюшкан да. ооба. Бирок мен бул маалыматты алгандан кийин эми адамгерчилик өзүмдүн кандай десем бир милдетимди аткарыш үчүн мен дагы ошондо КГБнын жетекчилерине ушу жумушту улантыш керек деп баягы далилдегенге аракет кылдым да. Мисалы, ага эми китепке дагы кайрылсак, мына столдун үстүндө азыр жайнаган китеп турат. Булар кээ бирөө ойлоп аткандыр, бир эле китепти, баягы окшош китептерди көбүрөөк коюп койгондур депчи. Китебиңиз канча томдон турат? Жана алардын баалары, ушул негизи эле китебиңиз жөнүндө айта кетсеңиз. Эми мунун баасы жок. Баасы жок. Эмне дегенде бул жерде 10 томдун ичине 20 миңге жакын Кыргызстандагы репрессия болгон адамдардын трагедия ошодун маалыматы камтылды. Бул мисалы мен силерге айтайын, бул жерге көп жылдык эмгекте ошо КГБнын атайын архивинде ошо репрессияга дуушар болгондордун атайын иштерин изилдеп, ар бирөөнү окуп, ошорекинин кээ бир делолорунда ошореки карарган кандарын менен окуп муну жасаш бул аябай чоң эмгек болду деп ойлойм да. Бул жерде Кыргызстандагы ушул 20 миңге жакын репрессияга дуушар болгондордун тагдыры. Бүгүнкү күнү мынакей мен силерге айтайын, силер айтып билгендей ушу репрессия жөнүндө Кыргызстанда символ болгон Атабей жалгыз эле жерде 138 киши табылган. Бирок бул Кыргызстанда ошол жылдары 138 эле киши репрессия болгон эмес да. Ооба. Миңдеген репрессия киши болгон. Бирок табылган ошол бир эле жер. Значит, мен айтайын дегеним, калган репрессия болгондордун сөөктөрү табылбай калгандардын, түрмөгө кетип каза болгондордун ошорекиге эстеп, ошолордун астында биздин бул ак эмгек деп ойлойм да. Ошол эстей турган, эстелик жасай турганыбыз ушу китеп менен ошо арбактар ыраазы болсун деген эмгек бул. Чындыгында бул иш баягы өзүнүн өтөөсүнө жетти десек болот. Себеби ошол репрессиянын капшагына кабылган каймактарды жалпы элге жеткирүүдө бул чындыгында баягы урагыс эстелик болду десек болот. Ага анан ушул КГБнын архивиндеги маалыматтар ушул 20 миң адамдын ошол репрессияга кабылгандагы баягы таржымалын ачып берүүгө жеттиби? Изилдөө иштери кандай жүрдү дегеле? Эми карап көрсөңөр, бул жерде мынакей алфавит баягы түрүндө Адан Яга чейин, бул жерде ошол учурдагы Кыргызстанда жашаган 50ге жакын улуттун өкүлдөрү. Бул жерде социалдык портретин карасак, ушуреки каймактарынан бөлөк бул жерде колхозчу, жумушчу, илимпоздор, карысы жаштар, аялы эркектер бүт баары камтылган. Бирок мынакей карап көрсөңөр, азыр ар бир жөнүндө мынакей Чыңгыз Төрөкуловдун атасы Төрөкул Айтматов, же Жусуп Абдрахманов, же башка Акматов, же Ташматовду карасаңар, болгону эле бир 4-5 мындай саптагы маалымат. Мисалы, аты жөнү, туулган жылы, туулган жери, улуту, ким болуп иштеген ошореки кармалган учурда, кайсы статья менен эмне болуп кармалган, кайсы жылы атылган же соттолгон, кайсы жылы акталган. Көрдүңөрбү? Ушуреки кыска эле маалыматтардын баарын камтып отуруп 10 том болду. Мен силерге айтып кетейин, эми мунун баарын тең изилдөө жумушун, муну айтып атпаймынбы? Канча киши Касыл областтан репрессия болду, канчасы кыргыз, канчасы мисалы орус, канчасы өзбек дуңгандар экенин, бул экинчи этап болуп, бул жумуш азыр дагы соңуна чыгып атат. Арабаев университетинде атайын илимий топту түзүп алып, мына ошол ректорунун жетекчилиги менен ал жумуштагы чоң жумуш Кудай буйрса соңуна чыгат. Ал дагы өзүнчө 3 томдук болуп, ушуреки 10 томдун ичиндеги маалыматты анализдеп, статистикалык анализ өзүнчө 3 том болуп атат. Бул Кыргызстандын тарыхчылары үчүн бул аябай кызык нерсе болгон турат да. Жакшы. Ага анан ушул репрессиянын капшабын изилдөө ушуну менен жыйынтыктады дегенге негиз барбы? Же болбосо дагы табыла турган тарыхый маалыматтар алдыда десек болобу? Эми мен кандай дейм? Мисалы, мен үчүн мынакей ушу 91-жылы Атабейди тапкандан бери ушу темага байландым. Менин турмушумда, тагдырымда ушуреки
китеп 10 томду чыгарган бир өзүнчө бир этап болду. Бирок бул репрессияга менимче биздин коомубуз, биздин жаштар, студенттер муну эч качан унутпаш керек. Раз унутпаш керек дегенден кийин муну постоянно улантып, изилдеп, эстетип, дагы эметип туруш керек. Силердин чакыргандан мен келген максатым да ошол эки. Элдерге муну айтып туруш керек. Эмне дегенде бүгүнкү күнү элдин баары тең эле мындай менимче бул кайгылуу биздин тарыхты ошол эки барактарын кээ бирөө билбей калгандар бар. Ошону унутпаш үчүн муну кайталап турса, мен ойлойм, эмне үчүн кайталаш керек? Биздин тарыхта мындай кайгылуу кайра болбосун деп, ошон үчүн биз айтып турушубуз керек да. Негизи ушул тарых барактары деп калдыңыз, ушуга канча убакыт, канча жылды сарптады сиздин өмүрүңүздөн? Эми негизи бул 91-жылдан башталган бир этап болуп, бир күчтөнүп, анан кайра кандай десем, унутулуп эмес. Мындай бир өзүнчө токтолуп калып, анан ушул 13-жылдан баштап, мына 2013-жылдан баштап катуу кайрадан жанданып, жанагы 14,5 миң жана КГБнын архивиндеги делонун баарын почти 3,5 жылдын ичинде баарын изилдеп, ар бир жанагы ошо репрессия душар болгон адамдын делосын карап, ошол маалыматтарды компьютерге түшүрүп, дагы эң чоң жумуш бул жерде Арабаев университетинин жанагы айтып атпайм, бунун баарын тең компьютерге орусча түшкөн. Почти 2 жыл муну кыргызчага которулду. Элестеткиле 10 томду кыргызчага которуш, бул да чоң эмгек. Бул Арабаевдин мынакей филологтору, ошол жана мен айткан изилдөө тобу ошол 2 жылдын ичинде ошол жумушту бүтүрдү. И практически былтыр ушул жумушту бүтүп, 1 жылдын ичинде ушунун баарын тең кайра тактап отуруп, мынакей бүгүн китепти көрүп отурабыз да. Жакшы. Агай, ушул изилдөө иштерине сиз менен канча адам кызыктар болду? Кошо сиз менен кол кабыш кылып, маалымат издөөдө. Деми мен айтайын деген бул жерде муну китепке чогуу илешип жардам бергендер чын айтканда көп болду. Муну түшүнгөн кишилер көп болду. Ошо биринчиден эле айтсам, ушул КГБнын кызматкерлери, ошол КГБдагы иштеген, архивдеги иштеген кызматкерлер. Анан мен өзгөчө айтып кетейин, мунун жанагы 13-жылы ошо 3,5 жыл мунун баарын изилдеген ошо КГБнын азыркы учурда өзүнүн окуу жайы бар, институт. Ошонун кызматкерлери архивге кирип, ошолор чоң жумуш кылды. Андан кийин мынакей Арабаев университетинин жанагы изилдөө тобу, филологдор, мынакей ректору баш болуп, алар чоң жумуш кылды. Эми бул жерде бул китепти негизи кармаган киши эч качан мындай түшүнгөн кишиге бул аябай ыйык нерсе. Ошолор үчүн жардам бергенге дайыма алар даяр болду. Көп киши бул жерден өзүнүн эмгегин Арлады десеңиз болот. Эми бул китепти окурмандар кайсыл жактан табат, кандай кылып байланышат, жана жалпы элге качан баягы тартуулап мына алыңыздар деп сунуштайсыздар? Эми азыр Кудай буйрса бул 4-күнү 27-синде Манас кинотеатрында саат 12-де бет ачарын даярланып атабыз. Ошол жерден бет ачары бул официалдуу китеп чыкты деп ошондо жарыяланат да. Так мен айтайын, бул жерде болгону 100 эле нускага мисалы азыр чыгып атат. Чыкты 100 эле нуска. Анан биринчи очередте алар биздин официалдуу жанагы мекемелерге, ошол эле коопсуздук комитетинин архивине, ошол эле биздин республикалык мамлекеттик китепканаларга, университеттерге берилет. Анан эгерде коомчулук дагы муктажчылык болсо, дагы көрө жатарбыз. Мүмкүн эми китап болуп уже интернетке чыгышы мүмкүн. Анан таанышам дегендер, анан мындай сунуштар болуп атат. Мисалы, бул жерде мен айтып атпаймынбы, 10 томдо жанагы биздин азыркы күндө Кыргызстанда 7 областынын жарандары камтылды. Бул 10 томдун ичинде Кыргызстанда жашап аткан улуттар камтылды, туурабы? Азыр мындай сунуштар болуп атат. Бул жерде мисалы
ошол эле көлдүктөрдүн тизмесин өзүнчө кылып, нарындыктардын тизмесин өзүнчө кылса, бир том бир китеп чыккан атат өзүнчө. Же оштуктар, же чүйлүктөр, же болбосо ушул жердеги жашап аткан ошол учурдагы өзбек туугандар, мисалы немистер аябай көп, уйгурлар көп болчу. Ошолорду эгерде бөлүп бул эмки этап болуп атат. Ошолорду чыгарсак, бир томдон чыга тургандай болуп атат. Эгерде 10 томду мындай азыр алыш татаал болсо, бул аз нуска үчүн. Эгерде ошону чыгара турган кызыккан кишилер болсо, бир томдон чыгарып ошол элестеткиле, мисалы нарындыктардын тизмеси деп курман болгон репрессияда нарындыктардын өзүнчө тому болуп чыкса, нарындыктар ала тургандар менимче табылат да. Ошондой эле мына мен айткан башка категориялар, башка область, башка улуттардыкы мисалы. Эми бул кийинки этап, сиз айткан жана мунун иштин соңу барбы деп атпайсыңарбы? Бул соң эмес, наоборот, дагы башка күчөгөн атат, Кудай буюрса. Буюрса баягы ушул репрессиянын капшабы толук элге эми жетип аткандыгын билсек болот. Жана алдыда дагы сиз айткандай буюрса башка этаптар менен, башка өңүттө, башкача багытта дагы элге жетет деген ойдобуз. Эми келиңиз агай, биздин маегибиз дагы соңуна жакындап баратат. Өзүңүздүн айтылбай калган оюңузду жыйынтыктап айтып, жалпы элге чакырык таштап, тарых жөнүндө айтып, каалоо тилегиңизди дагы кошуп кетсеңиз болот. Эми эмне дейин, биринчиден ушул силер көңүл буруп, ушул теманы маанилүү экенин түшүнүп, ушул элдерге жеткизелик, силердин каналдын баягы артынан жаш болсоңор да ушул эки теманы түшүнүп, туура суроолорду берген мени кубандырат да. Канча бүгүнкү күнү көрүп атканда биздин көрөрмандар дагы ушуга көңүл бурулат. Мен жана айтып кетпедимби? Негизи ар бир коом өзүнүн тарыхын билиш керек. Анын арасында мондай кайгылуу барактарды ого бетер билиш керек, жакшы билиш керек. Эмне үчүн? Эмне дегенде, өзүбүздүн тарыхыбыз ушундай кайгылуу барактар кайталанбасын деп, ошон үчүн биз тарыхыбызды билиш керек. Эмне дегенде, мына байкадыңарбы, бул эки жерде жылын жазганда 20-жылдан 1953-жыл, 33 жылдын ичинде канча киши дуушар болду репрессияга. Эгерде биздин тарыхты балдарга айтып бербесек, мындай кайталанышы мүмкүн. Эмне дегенде, мына бүгүнкү күнү ата бейитти билесиңер, ата бейиттин жанында бала бейит жатат. 38-жылы атылгандардын сөөгү мына 53 жылдан кийин табылса, 2010-жылы бала бейит болуш жерде сөөктөр жатат. Бул эмнени көрсөтөт? Бул биздин бийлик өзүнүн тарыхын унута баштаганда ошондой кайталанып калат. Мынакей көрдүң, бул дагы мен ойлойм өзүнчө символично болуп атат, ошо бала бейит, ата бейит жаткан. Ошондой кайталанбаш үчүн бул эрекини биз айтышыбыз керек, уялбай. Бул эрекини таанышышыбыз керек, элдерге жеткизишибиз керек. Ошол максат. Ошон үчүн мен ойлойм бүгүн ушул элдер көңүл буруп ушуга. Мен айтып кетейин, көңүл бургандар, ыраазычылык билдиргендер ушул китеп чыгаар замат аябай көп болуп атат. Мен бир эле фактты, мисалы, китепкана эмес, басмаканадан алып атканда тааныбаган эле ушуну баскан жумушчу ошол жерден келин басып атып, ушу китепти колуна алып, алфавит боюнча өзүнүн чоң атасын таап, аябай толкунданып китеп алып атканда ошолорду аябай ыраазычылык билдирди да. Мисалы, мен үчүн бул аябай чоң баа да. Сизге дагы бир жолу рахмат айталы, таң эртең убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Буюрса, тарыхтын дагы бир жакшы катмарын казып чыгып элге сунуштап атасыз. Бул да болсо чындыгында чоң эмгек, канча жылдык изденүү, агайыбыз айткандай 90-91-жылдан бери карай иштеп келүү, бул дагы оңой элтең ишти өзүнө камтыбайт. Бар болуңуз, сизге бекем ден соолук каалайбыз агай. Бүгүн бизде конокто Болот Абдрахманов, окумуштуу мурдагы чекист жана запастагы полковник.